Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүн мынакей Султанбек байкеге конокко келдик. Султанбек байке диагностика, электроника деги эле ушу автонун электроника сферасында өзү иштеп, ушу жаштарга сабак берип, көптөгөн адамдарга үлгү болуп жүрөт. Ушу байкебиз кантип ушул негизи эле электроника жашоосуна келип калган, кантип ушундай окуу жайды ачкан, ушу байкенин өзү тууралуу, ишканасы тууралуу, баштан өткөн окуялар тууралуу толук маалымат алып беришке аракет кылабыз. Ассалам алейкум байке. Алейкум ассалам. Байке, биринчи эле өзүңүздүн жашыңыз канчада, атыңыз ким, кайсы жерден болсо өзүңүз тууралуу маалымат берип койсоңуз. Өзүм тууралуу маалымат берсем, мен Жалал Ата областынын Сузак районуна караштуу Көк Артайлы өкмөтүнөн болом. Өзүм жерге талдан болом. Туулуп өскөн жерим, айылым ошол. Азыркы күндө Борбор шаарыбыз Бишкекте жашап атам. Жашыңыз канчада? Мен жашым 55-ке толуп, 56-айында чыктым. 56-га кеттим. Байке, бул кесипке эң алгач кызыгуу эмнеден башталган? Бул кесипке кызыгуу эң алгачкы жөн эле түшүнүксүз эле келди деп ойлойм. Себеби мен өзүм билбей эле жөн эле кызыга бердим. Мен өзүм окуганым строитель, куруучумун, инженер-строитель. Строительный институтта, бирок ал кесип менен иштеген жокмун, же балким мага жакпадыбы, кандайдыр бир мындай жан дүйнөмө жакын болгон жок да. Мен курулуш жаатында иштеп кете алган жокмун. Өзүмөн өзүм эле техникага тартылып эле, техника ошо биринчи колума кандай машина тийген болсо ошонун ар жак бир жагын чукулап, тынбай ошо мен алектенип, изденип, бир топ жерлерин чачып жинай берчүмүн. Анан бузуп алып оңдой албай усталарга барып көрсөтүп, аялыман тилүү эле жүрчүмүн. Сен акчанын баарын кетирдиң, машинаңды жөнүп устага берсең болбойбу? Анан колуңа кичине акча тийсе эле ачкыч сатып ала бересиң деп, анан ачкычтын түрүн сатып алчумун. Инструмент жиндиси деп коет го. Ошондой, ошентип түшүнүксүз эле убакыттар менен келип калды. Кызыгуу менен өзүңүз эле баштаган экенсиз да эң алгач, Ооба, кызыгуу менен өзүм эле баштап, эмне үчүн дегенде, мага көбү мени жаным ачындырган нерсе, ошо машинени оңдотоюн деп барганда көбүнчө жаш балдар болот эле. Анан көбүнчө бир аз жакшыраак билет деп орустар барат элек. Анан орус жигит болду дегичек деле ал кадаланып эле кыйын болуп асмандан түшкөндөй болуп ушундай бир өтө жогору сезет эле. Анан мага ушул өтө чоң таасир берет эле да. Мындай, кандай десем, билим деңгээли төмөн жигиттерде көрөсүң ушу балаңан эле бир аз чоңураак. Анан менден кыйын болуп сүйлөп атат, бирок действительно кыйын. Мен анын билгенин билбей атпайм. Ал билип атат да. Анан менин жаным ачыйт эле, эмнеге ал билет, эмне үчүн мен билбейм? Мен инженер болсом, мен физиканы окусам, мен математиканы окусам, мен высший математиканы окусам, черчение, сопротивление материалов, сопромат деген сабактар болгон бизде, теоретический механика деген сабактар болгон. Ошолордун баарын окусам, мен эмне билбейм, бул билет дегенде, анан кийин оңой эле нерсе болсо керек деп анан изденүү башталган да. Эң алгач изденүү ошентип баштаган дең, Только изденүү менен, өзүм кызыгуу менен. Анан атайын бир окуу жайларга барып билим алгансыз да? Эми окуу жайларга анча-мынча барганына барып окудук. Кээ бирин акчага сатып алып, интернеттен сатып алып окудук. Бирок бардыгы платно, жөнөкөй, эч нерсе келип калбайт. Ошол анан мен ошол калгандарын майдайлабай коюн. Эң акыркы эле окуп келгеним мен мактанып, сыймыктанып айтып жүрөм. Константин Анатольевич Курганов деген диагност бар. Аябай күчтүү специалист, интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Ошого барып окуп келгем. Россияда окугансыз? Россияда, ооба, Москвада. Россияда окуп келдиңиз. Себеби бизде көбүнчө эле чоң усталар чет өлкөдө окуп келишет да. Эмнеге дегенде, мына бизде контенттер эми эле баштап атпайбы? Сиз сабак берип атасыз көптөгөн кыргыз тилинде. Эми сиз өзүңүз үйрөндүңүз, эми өзүңүз жеке ишканаңызды эң алгачкы жолу ачкан канча жашта болчуңуз? Кандай десем, мен мындай чындап серьезно иштеп баштаганым бир 50 жаштан эле иштеп баштадым окшойт. Азыр бир 55ке чыккан болсом, ошол 50 жаш тегерегинде да. Муну сураганын себеби көп адамдар өзүнүн жашына чектөө коет дагы. Мен жашым өтүп калды, бул ишти кыла албайм деген өзүнө бир
Андай көп. Андай менден деле сурай беришет. Мен жашым 40-ка чыгып калды, 45-ке чыгып калды. Анан мен эми үйрөнсөм болобу? Мен эмнени үйрөнөт элем? Анан бизге болду да эми деп. Кандай болду? Болбойт. Али жашпыз да. Окуй. Мен дагы көп нерсе үйрөнө элек нерсем көп. Мен дагы көп нерсени окуйм. Мен мына жакында кызып жана Казакстандагы окутуп аткан жигиттер менен байланыштым. Анан аларды окуңар канчадан десем 100 000 сомдон окутуп атабыз сырттан келгендер деди. Казакстан ичинде эмес, граждане Кыргызстан, там Россия, ар жак бу жактан, Өзбекстандан. Анан кийин мен да барып окуйн дедим эле. Десем алар күлүп, ай ага сиз бизге келип окубаң, сизге конок эле болуп кеттиң бизге. Эми окуйсузбу дейт. Окуйм дедим мен өмүр бою окуйм. Десем күлүп казак жигит. Азамат, сиз бизге жөн эле конок болуп кеттиң деп, ал эми интернеттен көрүп атат да. Сиз өзүңүз сабак берип атсаңыз да окуйсузбу деп. Жок, окуйбуз, өмүр бою окуйбуз. Жок. Эми биринчи ошол ишкананы ачканыңызда канча акча кетти ошол? Эң алгачкы сиз мисалы сиз 50 жашка чейин көптөгөн бизнестерде жүрдүңүз дейм. Кандай гана иштер кылбадыңыз? Анан кийин бул уже 50 жаштан кийин сервиске өткөндө? Сервиске өткөндө эң алгачкы мындай мен эсебин деле билбей калдым. Себеби мен сервиске өтүп буну баштай электе эле бир топ акчаны кетирип, оборудованияларды алып, кайра аны сатып, иштетип, мен сервиске иштеп, иштебей эле колдонуп жүргөмүн. Уже даярдап койгон. Компьютерный диагностикада мен сервис ачсам эле мен укмуштуу да болуп кетем деп ойлогом да. Эми оң келгенде эле бир аз акчам болгондо эле, мисалы үчүн Кытайга бир канча жолу бардым. Кытайга барганда келатып интеллигент тестерди бабы, ушундай деген бир Toyota'nын Lexus'тун диагностикасы бар эле. Анан BMW-нын OPS деген оранжевый корпустагы мындай чоң диагностикасы бар эле. Аны ала келген. Андан кийин жүрүп Ваговский группа деген бир кичинекей бир серия бар эле. Аны алгам. Мен эстегендерим айтып берейин, эстебегендерим калат. Ошондой болду. Анан Delphi дегенди алдым. Delphi деген универсальный бар эле. Анан Ford'тукун алдым. Анан эменекен Honda'лардын өзүнүн көк болот, Ford'туку кызыл болот. Ошондой түрдүү оборудованияларды ала берет элем мен. Ошентип мен сервиске келгичекти эле бир топ акчаны вложение кылып, мен эсебин билбей эле калдым. Ошол биринчи ошо Эстону ачтыңыз, арендалары 30-40 миң аренда мисалы ошол азыркы Бишкекте. Эми ошондо ачып атканда бир коркуу болдубу? Ушуну эптеп кете аламбы, же окшобой калабы экен деген. Албетте коркуу болот да. Албетте коркуу болот да. Анан естественно эптеп кете албайсың да. Ал кезде мага көп нерсе мен өзүңдөн болот экен да, өзүбүздөн. Мен анда тынбай окуп, изденип, ошончо оборудование менен анан Постоловскийди алганмын. Көп болду Постоловскийди алганыма. Постоловский менде эме бар болчу, газоанализатор, 4-канальный инфракар деген газоанализатор. Анын бар, ошолардын бардыгы мен полный оборудованный мен клиент чыгып отурчумун. Иштей албай, иштешти билбей. Ишти жүргүзүштү билбейсиң, реклама кылышты билбейсиң. Анан место каерден аренда кылыш керек. Анан чындап эле келип, машина келгенде сүрдөйсүң калчылдапчы, өзүңөн эле сүрдөп, эмне деп жооп беришиңди билбей, анан баягы окугандарың деле көптөр эсиңен чыгып, анан ушу Кудайдан тилеп турасың, таштап эле кетсе экен, мен мындай спокойнораак өзүмдү токтото алып карайынчы депчи. Десең болбой туруп алышат жаныңда. Сенден подозрение кылат, ишенбейт. Айталат эле бир жерде турсаң, мындай жайгашкан жериң деле неправильно болот экен да. Мен биринчи алган аренда столдорум ошондойчу, мен иштей албай эле отургам. Бирок ошондо деле сабыр кылып, изденип, мен эмнени туура кылып атам, эмнени туура эмес кылып атам деп. Анан мага мен бизнес китептерин көп окудум. Ошо бизнести кантип жүргүзүү, бирок окуган башка, аны колдонгон башка экен да. Мен балким ошонун бүт баарын жакшы колдоно албай келатам. Азыркы күндө деле мүчүлүктөрүм аябай көп. Мен эптей албай аткан, билбей аткан жерим, но бирок мен ошолордун ичинен мага тажик тилинен эмес бар, жанагындай кыйын коуч бар, Саидмурат Давлатов деген. Ошонун бир айткан сөзү мага жүрөгүмө катуу тийип, ушундай бир эстеп калдым да. Анан ошол киши айтты: твой бизнес – это твой магазин, а твой магазин, твой бизнес – это твой род. Твой род. Род, если не умеешь открывать, нет у тебя бизнеса. Оозуңду ача албасаң, сен сүйлөй албасаң, ал деген нерсе сенин бизнесиң жок деген сөз. Дегенден анан мен аябай анализдедим. Бул өтө терең философский айтыптыр да. Бул айткан: оозуңду ач деген сөз, ал жүзүңдү ач деген.
элге чык тартынбай. Анан уялба, тартынба. Сен оорлук кылып атасыңбы? Билбей калсаң билбей каласың. Билбей калганды мойнуңа ал. Адам ынаныш керек. Качандыр мойнуңа алыш керек. Мен действительно сиздин машинеңизди жасай албадым. Кечирип коюңуз деп ал разы болот, кетет. Байкуш билбей калса билбей калды. Билгениңди жасай бер. Улам такшалып тажрыйба ала бересиң. Анан ошол мага чоң таасир берди да. Ошондон кичине айтып сүйлөп барып азыр уже тартынбай, спокойно, өзүм эркин сезип, анча билбей калдым деп билгендерим оңдоп, ошондой жолдо кетип калабыз. Эми ишти жакшы жолго коюп алдыңыз, мынакей иштеп келип атасыз канча жылдан бери. Эми сизди адамдар ошол интернет булактарынан көрүп жүрөт да. Эми ошол эң алгачкы интернетке чыгып, ушул нерсени элдерге бөлүшүп, ушул нерсе эң алгач эмнеден башталды? Ким себепчи болду? Эмнеге сиз ушуну адамдарды окутайын деп негизи идеялар пайда болуп калды? Мындай да, адам өзү мүмкүнчүлүгүнө караш керек. Мен дагы эменин китебин окугам. Ник Вуйчич деген. Ник Вуйчич деген жана буту жок, колу жок, столдун үстүндөгү кичинекей киши. Ошол кишинин дагы айткан, ал даже эмеге ваннага чөгүп өлүп калайын деп өлө алган жокмун дейт. Бутум жок, колум жок экен. Өзүмдү өзүм өлтүрө албайт экенмин. Анан ой кетти дейт. Мен бул жашоого эмне үчүн жаралдым? Мени ушу ал элем христиандар Кудай деп өзүнүн Кудайын айтып, мени жөн жаратпаса керек. Какой-то бир предназначением болсо керек деп анан менде дагы ушундай ой барып өзүмчө ойлоно баштадым. Мен акча табышым керек, бала чакамды багышым керек, ак эмгек менен. Анан кайсыл жагынан мен эки нерсени аткара алам деген менде ой келди. Мен акча да табышым керек. Анан адам затына, элге бир жакшылык кыла аламбы? Мен бир жакшылык таратуучу боло аламбы? Мен баалуулугумду өстүрүшүм керек болду анча. Надо поднять свою ценность, чтобы появилась потребность к твоим ценностям. Ошентип изилденип аябай мен уже бир топ убакытта эле уже мен сабак берем. Акыры мен мугалим болот экенмин. Мен жана Ник Вуйчич айткандай, вообще жашоодо мен предназначением кандай? Мен ким болушум мүмкүн? Дегенде анан барып мен жаш кезде балким түшүнбөй аткандыр, мен түшүнө баштадым. Мен мугалим болсом болчу да экен. Мен ошол жакта мындай чувствую себя комфортно дегендей, типа как рыба в водечи, өзүмдү эркин айтып, эркин сүйлөп, азыр мисалы үчүн доска ачып сабак бергенде мен эргийм да. Жагат. Анан өзүңүзгө жаккан нерсени тапкандай болсуз да. Ооба, мен өзүмө жаккан нерсени тапкандай болдум да. Анан максат койдум, мен Кургановго барышым керек дедим. Себеби Курганов бул Советтер Союзунун илгерки бүгүнкү күнгө чейинкинин ичинен мен андай кыйын диагнозду билбейм. Өтө кесипкөй адам. Анан 20 жыл, 25 жылдан бери сабак берген киши. Мен үчүн азыркы күндө бир великий адамдардын бири да. Именно мен билген чөйрөдө, мен комфортно сезген чөйрөдө. Анан барып ошо кишиден сабак алып келгенде анан мен уже аябай көп билбеген суроолорума жооп алып, мен уже ошоктон келеатканда эле уже көңүлүм ачылып, уже шадыраңдап өзүмчө уже точно мен ушундай кылып сабак берем. Мен ушул жумушту аткарам деп анан келип мен уже примерно бышып жетилдим. Конечно, бардыгын билбейсиң. Билбей калган нерсең аябай көп. Но бирок тынбай окуш керек экен. Себеби Кургановдон мен көрдүм, мен дагы эмнени алдым. Курганов азыр эски техниканы, азыркы бүгүнкү күндөгүнү, анан келечектеги техникаларды айтып атат. Анан мен түшүндүм, ал киши тынбай окуйт экен. Ал киши тынбай окуйт экен. Баягы бир нерсени жаттап алып эле мектептегидей мугалимдер ошону айтып эле пенсияга чыгып жүрөт го. Өкмөттүн министерстводон берген программасы бар. Ошол программаны айтат. Болду, биологиядан сабак берсе, ошо биологиядан ошол чөптүн түрүн анан болду. Ошону айтат да. Биз частный үйрөтүүчү адамдар биз тынбай окушубуз керек да. Улам жаңы технологияларды. Азыр мен мисалы үчүн сабакты өткөндө биздин свечаны эле каяка кетип атканын, келечектеги свеча кандай болуп атат, каерде разрабатывается, ошого чейин айтам. Жөн эле бүгүнкү күндөгү свеча эмес, келечектеги свеча. Мен сизге бир кичинекей бөлүгүн айтып кетсем, Америкада разработка болуп атат, лазерный свеча деген. Мен сабак бергенде ошого чейин айтам. Себеби мени Курганов ошого чейин окутту. Эми мисалы сиз өзүңүз баягы орус тилдүүсүз да, мисалы русскоязычный деп коет го. Эми русскоязычный эгерде контент батырган болсо,
уже көрүүчү көп болот да. Сиз эмне үчүн кыргыз тилин тандап мындай кыргызча контент тарта баштадыңыз? Буга мисалы орусча өтсөңүз балким сизди көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам келет эле. Сиз эмнеге кыргызча багытына кеттиңиз? Мен ошону жана сизге айттым. Мен предназначение дегенде дагы бир кишинин, дагы бир коучтун айткан сөзү мага, мисалы үчүн мына Казакстанда Маргулан Сейсенбай деген бар. Ошол Маргулан Сейсенбай кайдзен планирование деген сабактары бар. Ошондо айтат, сен ишиңди, жашооңду мен кыскачараак айтып берсем, сен ошол жасаган жумушуң жакшылык өзүңө бир кубанч алып келеби? Рас. Киреше, экономика, бизнес тыйын алып келеби? Сен бала чакаңа тамак аш алып берип. Анан адамзатына керексиңби сен? Сен ошол жасаган жумушуң адамдарга полезно, не полезно вообще-то? Зыяны тийип калбайбы? Деген баалуулуктар бар да. Сен жасаган жумушуңда бир баалуулуктар, ценности болуш керек да. Ошондон анан мен ойлодум, мен өзүм орус курста окугам. Мен мектеп орусча, анан кийин училищеде окудум орусча, кийин институтта окудум орусча, армияда орусча. Мен кыргызчам азыраак адаммын өзүм. Мен кыргызчам кийин көбөйдү. Эмнеге? Мен айылдан чоңойдум. Ата энем, бир туугандарым баары кыргызча сүйлөйт. Ошондуктан мен үй бүлөмдө бала чака менен кыргызча сүйлөйм. Тууган уругум менен кыргызча сүйлөшөм. Грамотно сүйлөшө келгенде мен кыргызча грамматикам жок да. Мен орус курста окугам. Анан кийин ошондо жанагы баалуулуктан, ценности. Мен именно кыргыз улутундагы адамдарга, себеби мен өзүм дагы ошондон жабыркагам. Айттым го, башында айттым. Орустарга барсаң кыйын болуп, кадаланып. Анан мен макул сабак берейин дедим. Макул акча табайын. Но бир кыргыздарга үйрөтөйүнчү, кыргызча. Деп ошон үчүн мага сабакка келгенде, мага үйрөнөйүн деп келген адамдарга да айтам. Мындай кылалы, менин тилиме, менин сырткы кебетеме, анан аарыган чачыма көңүл бурбаңыздар. Мындай информациянын баалуулугуна кетели, потому что мен баарын кыргызча айта албайм. Мен жарымын орусча, жарымын кыргызча, естественно англисче, потому что биздин терминдерибиз англисче, диагностикабыз англисче, электросхемаларыбыз, база данных англисче. Ошондо мен 3 тилде үйрөтөм да. Кыргызча, орусча, англисче. Кыргызстанда электротехнологияны салым кошоюн депсиз да? Мен ошол кыргыз улутундагы адамдарга, балдарга бир аз да болсо мындай салым кичине кошоюн. Бир эле акча табуу максат эмес, кыргыз жигиттерин үйрөтүү максат болгон да. Ошол башында баштаганыңызда канча табыш болот эле күнүнө? Анан уже профессиональный окуп келгенден кийинки мынакы азыркы деңгээлде күнүнө канчага чейин? Бул себеби ушул кесипке кызыгып, бирок баштай албай жүргөндөргө өтө кызык да. Себеби автоэлектрик десе эле баары эле күнүнө мындай өтө чоң сумма табат деп ойлойт да бир. Ал мындай да, мен башында эч нерсе тапчу эмесмин. Айттым го, жанагы оборудование бүт баарын алып алып делеп, акча таппай эле отура берчүмүн. Ишкананы ачканыңыздан кийинчи ошол процесс кандай болду? Кыйын болду. Конечно, кыйын болот. Башында бир аз сабыр кылыш керек да адам. Сабыр кылыш керек. Анан эң негизгиси анда бизде көп адашуу болгон. Анда биз ошол жолду өзүбүз басып өтүш керек болгон. Аны бизди үйрөткөн адам аз болгон. Биз өзүбүз ізденип окуганбыз. Азыр мына үйрөтүп атпайбызбы? Мына сиз үйрөтүп атасыз, сонун кылып турабы? Биз үйрөтүп атабыз. Мен жөн эле теориясын же бирдемени эмес, мен акча табууну үйрөтүп атам да. Клиенттер менен сүйлөшүүнү, эл менен сүйлөшүүнү, ошол техниканын ар бир жерлери, мисалы үчүн ачкычты кантип бураганды, бир күнүнө бир канча акча тапканды үйрөтүп атабыз да. Ошондой болгондо биз башында акча таппай эле отурат элек да. Эми ошол көп адамдар жаңы баштайт дагы ушул кесипте. Мисалы, сизден окуп кетип туруп деле барып баштайт дагы, анан сиздин бул жактагы көп суммаңызды көргөндө, анан ачса эле окшобойт. Анан ал өзүнүн деңгээли эптей албайт экенмин деп, баягы өзүнө ишенүүсү начарлайт да. Ошону эми башындагы болгон кыйынчылыктар. Жок, андай эмес. Ал мындай. Ал биздин баштаган кезде жашоонун деңгээли да башкача болчу. Бизнеске болгон көз караш башкача болчу. Подход, развитие башкача. Жасаган кадамдар. Азыр аны ылдамдатса болот. Азыр оңой эле. Ал мисалы үчүн биз жылдап окуп келдик да, жылдап үйрөнүп келдик. Акчаны деле жылдап жүрүп таап. Азыр андай эмес, азыр наоборот ылдамдатыш керек. Азыр ошол жанагы Маргулан Сейсенбайды айтты, мен башка дагы коучтардын бүт баары айтып атат. Илгери мисалы үчүн бир дядя Васяны ээрчип жүрүп, ошондон бир канча жылдын ичинде үйрөнүп чыгып, анан сен акча таба баштасаң болот эле.
Азыр жөн эле дядя Васяны ээрчип жүрүп үйрөнүп анан акча таап сен өмүрүң жетпей калат. Техника ушунчалык ылдам кетти, окубаса болбойт. Только надо учиться. Ошол жолду басып өткөн адамдардын акылын акча төлөп сатып алып, не то что алардын техниканы оңдоо эле эмес, алардын бизнес жүргүзүү эрежелерин сатып алып, үйрөнүп, ошолор менен кошо жүрүп, кошо кармашып, делай так, как я делаю кылыш керек да. Биз ошону үйрөтүп атабыз да. Колум менен мына мени карап туруп, мен кармадымбы? Ушундай карма, ушуну жаса. Анан жөн эле муну карма, муну жаса деп койбостон, аны мондай доскага чыгып туруп, научный доказательстволор менен. Мынчанчы жылы мондай болгон, мондай илимпоз болгон. Мисалы үчүн датчик холланы өткөндө, ошо Холл деген американский ученый канчанчы жылы эмне деп, эмне үчүн ал ошондой алган. Ошону машинага алып келип туруп, анан машинада бул мондай көрүнүштө болот деп туруп, биз ылдамдатылган процессте окутуп атабыз. Ошону ылдам өздөштүрүп кетиш керек. Анан бир аз жетпей калды, пожалуйста, практика кылып үйрөн. 20-30 жыл топтогон нерсени бат эле кыска убакытта үйрөтөбүз эң. Кыска убакытта үйрөтүп атабыз биз. Кыска убакытта ылдам өздөштүрүп кеткенге шарт түзүлүп атат азыр. Уже баягы Кыжылат болбош керек азыр. Жүрүп калган ишти, акча табып аткан готовый ишти ошол бойдон алып кеткенди үйрөтөт. Ооба. Мисалы үчүн бирөө секрети менен бөлүшпөйт. Себеби аланынан ал жайылып кетет. Но биз секреттер менен бөлүшүп атпайбызбы? Бирок биз деле бекер бөлүшүп аткан жокпуз. Раз биздин көп жылдык мээнетибизби? Биз аны өзгөрүшүбүз керек. Биз анын акчасын алалы, үйрөтөлү. А сен биздин билимибизди сатып ал, тарата бер. Ошондо акча тап. Азыркы сиздин бир күндүк табышыңыз орточо эсеп менен канча болуп калат? Иштеп атабыз насыйча. Чөймөн бул баягы мисалы кимдир бирөө сиздин сүйлөгөн ораторский искусствоңузга карап туруп кызыгат да, кимдир бирөө сиздин жашыңызга карап кызыгат. Мисалычы, меми теңке бирөө ишти кылат экен. Кимдир бирөө ошол айлыктан чарчаган да, баягы 20 миң, 15 миң айлыктан чарчаган. Ал уже анга акча интересный да. Мисалы, сиз канча? Акчанын интересине болгондо мен мындай айтайын. Мисалы үчүн мен осциллограф менен текшергенде, осциллограф диагностика мен жөн эле бир диагностика кылып койгонума мисалы үчүн мага бир 20 мүнөт, жарым саат убакыт кетет да. Ошол бир диагностика алып койгонго 1000 сом анан. Кээ күнү көбүрөөк болот, кээ күнү азыраак болот. Это не всегда. Но ошол өкмөттө иштеп, ар жак бертак иштеген айлыктагы акчаны оңоюраак тапса болот да бул жерде. Анан кийин балдарды окутуп атабыз. Уже канчадан бери биз ошону көрүп жүрөбүз интернеттен. Бул балдарды канча убакыт окутуп атасыз? Мен окутканда мындай кылып окутам. Меники программам 35 күн. Анан 35 күндүн ичинде дагы кичине выходнойло дем алыштар болот. Мына жума күнү дем алып атабыз. Ошо менен бир жарым айга барат деп коелучу. Ошол бир жарым айга барат. Анан ошонун ичинде кээ бир кесипкөй адамдар келет. Мотористтер, электриктер. Бир аз билим жетпей калган. Мына биз деле канча окуп жүрдүк го. Мен деле Кургановго аракылуу жол окуп келдим деп атам. Мен барганда уже готовый мастер болчумун. Көп адамдар болуп, анан ошондой кесипкөй адамдар келгенде, алар келет, окуйт, кетет, иштей беришет. Анан эч нерсени билбей жаңы баштап келген адамдар болот. Алар окуп бүтүп, анан да бир аз иштеш керек болот. Тажрыйба керек аларга. Мындай биздин программа өтө сжатый, анан информация огромный. Анан мындай бат эле өздөштүрүп кетип бир аз кыйын. Демек, нолдон келсе бир аз окуудан кийин бир аз практика кыласыздар. Ооба, 1 ай, 2 ай, 3 ай практика кылыш керек. Уже бир жерде иштеп жүргөндөрдү алар келип окуп, кайрадан барып өзүнүн ишин кылат берет. Ооба, алар иштеп жүргөн адамдар просто өзүнүн баалуулугун жогорулатайын деп, бир аз да билбеген секреттерди үйрөнүп алайын деп келди да. Анан мен сабак бергенде айтам, мен ар бир сабагымда бир күндө жок дегенде бир секрет айтам деп. Сабактын баалуулугу ошондой да. Анан көп суроо болсо керек, баягы менин жашым 30да, менин жашым 40да, менин жашым 50дө депчи ошол тууралуу окууңузда шарттарын айтып койсоңуз, канча жашта негизи деле жашта чектөө барбы? Жок, ал жашка чектөө жок. Жашка эч кандай чектөө болбойт. Себеби бул жашоодо аябай көп жолу далилденген да. Чектөө ден соолукка болушу мүмкүн. Адамдын ден соолугу бир аз мүмкүнчүлүгү азайган болсо, действительно кичине кыйынчылык.
Адамдын өмүрүндө чектөө жок. Өмүрүндө чектөө жок. Муну бир канча жолу далилденген, миллион жолу далилденген жашоодо. Мына мен деле жашым 55-ке 56-ынчы айын ичип атам. А мен жаштар менен титишип машина оңдоп жүрөм. Кээ бирлер айтат, караганда жөн отурбайсың дейт. Сен жөн отура бер. Мен ушинтип жүрүп өлөм иштеп жүрүп. Мен ушинтип иштеп жүрүп өлөм деп жаралганмын. Мен өмүр бою окуйм мен. Мен 80ге чыгып атканда да окушум мүмкүн. Мен эгерде 90 жаш жашасам ошондо да окуйм. Мен ошондо да жашоодон үмүтүм болот. Мен бир нерсеге аракет кылам. Ошондуктан мындай көбүнчө баягы 40-ка чыктым, 50-ге чыктым дегендер действительно адам бир аз мүмкүнчүлүгү азаят да. Мүмкүнчүлүгү азаят дагы бүт чектөө пайда болот, кадимгидей чектөө пайда болот. Мен эмне кылсам, ал болобу, болбойбу деп ушундай күмөн пайда болот да. Күмөндү жок кылыш үчүн келсин бизге. Үйрөтөбүз. Ал күмөндөр ал болбогон нерсе, кыжалат болуштун кереги жок. Группа группага окуп атасызбы же ар бир келген баланы группага кошулуп окуп кете береби кандай? Жок, группа. Группа менен. Группа башталдыбы кошулбайт. Ал сабактын башын түшүнбөй калат. Түшүнбөй калат. Себеби меники мындай программирование да. Ар бир сабак өзүнчө ценный цепочка. Бир сабактан кийинкиси, андан кийинкиси кетти. Бардыгы цепочка болуп, мен өзүмчө программа түзгөм. Мен арасына кошо албайм. Азыр ушул мен тааныган кыргызча автоконтент тарткандар ичинде эң улуусу сизсиз да. Аксакал катары ушул электрониканын академия ачам дегендерге же болбосо ушуну окуйм дегендерге, нолдон баштайм дегендерге мындай кандай сунуш беретиңиз? Эмнеден баштаса туура болот? Адашпай, мисалы сиздин башыңыздан өткөн, мисалы канча убакыт короттуңуз, канча керек эмес акчалар кетип калды кээ бир аппараттарга мисалы. Ошону өзүңүздүн баштан өткөн бир акыл насаатыңыз айтып койбойсузбу? Жаңы баштагандар мындай кылсаңар дурус болот депчи. Анын үчүн ошол эмеге мисалы үчүн электроника жаатына кириш үчүн желательно электрониканын окуусун окуп келген жакшы. Эң алгач. Электрониканын окуусун училищаданбы, техникумданбы, институттан, университеттен, каяктан болсо радиотехниканы окуп келиш керек. Радиоэлектроника. Радиоэлектрониканы. Ал эң жакшы. Анан кийин аны бүткөн менен эле биздин кесипте иштеп калам деш, бул жаңылыштар. Бул теория ДВС, машиненин табиятын, жан дүйнөсүн түшүнбөпсүң, сен электронщик эмессиң да. Анын жан дүйнөсүн түшүнүш керек. Машиненин үнүн укканда эле ошо менен кошо жашаш керек. Анан кийин кузовной деп коет, сыртындагы электроникасын, электричествосын кууп жүргөн электриктер бар. Алар молодцы, азаматтар, но этого недостаточно. Анан мотор жагын эле чукуп казып издеп жүргөндөр бар. Мен мисалы үчүн көбүнчө мотор жагын казам. Этого тоже недостаточно. Мен мисалы үчүн кузов жактан бир аз аксайм. Бирок аракет кылам, үйрөнүп атам. Деп атам ошол. Өмүр бою окуш керек. Анын үчүн мен ушундай ойлойм, жок эле дегенде сизде бир окуп келиш керек, анан менде бир окуп келиш керек. Демек, эң алгач билим алыш керек. Билим алыш керек, ансыз болбойт. Билим алып, анан сиз суроону так койдуңуз да. Жанагындай академия ачам, мисалы үчүн өтө чоң уровеньде койдуңуз да. Анан сиз сураган суроого деңгээлге жетиш үчүн только өкмөттүн окуусун окуп, басып өтүп, анан бизден окуп, анан ушундай өтсө гана сиз айткан деңгээлге жетиши мүмкүн. Сиздин дагы теория өткөн практикаңызга байланыштуу суроо. Орточо мисалы бир адам канча убакытта ушу кесипти өздөштүрө алат? Ошол акча табып кала турган деңгээлге жетиш үчүн канча убакыт окуса, анан канча убакыт практика кылса, ошо менен иштеп кете алат, баштап кете алат. Эми программа минимум мурда бир аз иштеген чымыны болсо, бир аз иштеп жүргөн чымыны болсо, мисалы үчүн мен өзүмдүн жөнүндө айтайын. Менде келип, менден мисалы үчүн бир ай окуду дейин, анан жок эле дегенде 2 ай практика өтөш керек. Толугу менен ошо 3 айда үйрөнсө болот. 3 ай мен менен бирге жүргөн адам мындай тыйын таап, акча таап, мындай смело өзүн мындай коркпой, эркин сезип иштеп кетсе боло турган мүмкүнчүлүктүн башаты башталат. Андан кийин да изденет өзү. Конечно, изденет, өмүр бою үйрөнөт. Биз деле өмүр бою үйрөнүп атпайсызбы? Эми ушул жерде кээ биркилер дагы суроо берип калышы мүмкүн. Сизге оплата, ошо мисалы окууңузду сатып алды, келип окуду. Андан кийинки боло турган практикаларга кандай окуп атат? Ошондо төлөнбөйт. Акча төлөнбөй эле, бекер эле практика. Акча төлөнбөйт, бекер эле үйрөнөт. Аларды мен айтам. Мисалы үчүн эч нерсени билбеген адамдар
Кээ бирлер айтат, мен баламды жөнөтсөм дейт. Анда дейм, менде 1 ай окуйт, мисалы үчүн деп коелу. Анын акчасын төлөйсүз, дагы 2 ай жок эле дегенде практика алат, анда тамак ашын, жол киресин төлөйсүз. Себеби ал балаңыз эчтеке билбейт. Ал үйрөнүп атат. Анан эгерде колунда иши бар, кесипкөй адамдар болсо, дагы үйрөнөйүн деген болсо, алар акча табат, конечно. Алар менен бөлүшөбүз, эсептешебиз. Уже деңгээли жакшылар менен кадимкидей иштешсек болот. Деңгээли жакшы менен кадимкидей иштешсек болот. Аппараттар боюнча кандай дейсиз? Мисалы, жаңы сизден окуп чыкты бир бала. Орточо, азыр аппараттарды айтсак көбөйүп кетет, аттары эле фирмалар айтор. Орточо канча сомдук аппарат менен ошол базовый диагностика, автоэлектрониканын мындай бир ишкана ачам деп калды. Бир гаражды алды дагы, эми ал жерде иштеш үчүн инструмент керек. Канча акча сарптайт орточо? Примерно болжол менен бир 150 миңден кем акча болбош керек да. Ошол менен иштеп баштап кете берет. Эми базовый иштеп баштап кетсе болот 150 миң менен. Ошол эми сиз мисалы бардык эми окуу жайларда гарант деген нерсе барго? Мисалы сиз окутуп атасыз, сиз айткандай сиздики окуп чыкты, практиканы бүттү, сизден өзүңүз айткандай уже акча табышты үйрөндү да. Болжолдуу жол менен эң алгачкы уже прибыль канчадан башталышы мүмкүн? Көп адам ошону эсептеп калган да. Мисалы, мен сизден окуп келдим, күнүнө канча акча тапсам болот, начинающий депчи, ошонго интерес кылышат да. Мен ойлойм, жок эле дегенде 2 миң сом табат да. Жок эле дегенде 2 миң сом. Жок эле дегенде 2 миң сом табат. Мындай кыйналбай эле табат 2 миң сом. Мындай кыйналбай, оңой эле табат да 2 миңди. Азырча. Аябай жакшы, Алла ыраазы болсун. Негизи кыргызча контент тартканыңызда негизи ошонго өзүнчө Алла ыраазы болгон болсун. Себеби мынакей Кыргызстаныбыз азыр канчалаган 5 миллион болсо элибиз, 1,5 миллион же 2 миллион жаштар да, эркек балдар. Мектепти бүтөт дагы, ата-энеси Россияга жөнөтүп берет, ал жакта шамалдап келет, тапканына машиналык такси айдап, жаштар кор болуп атат да. Биз ошол жаштарды колдоп, ошо өзүбүздүн балдар үйрөнсүн деп баягы бар эле баягы орусча кыйын, кыргыз слабый деп ойлойт деп атпайсызбы? Ошону кыргыздарга поддержка кылып атканыбызга, жаштарга негизи эле технологияга жардам берип атат. Алла ыраазы болсун, ишиңиз өркүндөсүн Алла таала да. Мындан дагы сабактарды үзбөй өтө бериңиз. Ушундай бизге окшогон жаштарга акыл насаатыңызды айтып, канчалаган нерсени сизден канча үйрөнүп атат. Алар айтпайт, бизде баягындай нерсе бар да. Үйрөнүп алса айтпайт да устаттар. Бирок канчалаган сооп иштер кылып атасыз. Иншалла бул дүйнөдө деле акыретте деле пайдасы тиет деп ойлойм. Эми мына келечекте азыр сиз мынакей классыңызды көрдүк. Бир 10 адамга ылайык класс бар экен. Эми ар бир нерсени биз чоңойтобуз деп коет го баары кыргыздар, туурабы? Эми келечекте ушул жерде бир аз академия сыяктуу кылып, баягы биздикилер кагазга ишенип калганда сертификат деген нерселер бар го. Ушундай пландарыңыз барбы? Келечекте бир академия кылып туруп эле, анан кийин бир сертификат берип, атайын бир күндө саат эртеден кечке окута турган ойлоруңуз барбы? Болсо качанкыларга план түзөсүз? Азыр мамлекет дагы мисалы деңгээли көтөрүлүп калды. Балким биз кылабыз десек мамлекет даярдап бериши да мүмкүн да, ал эчтеке эмес. Ошонго ошондой максаттарыңыз барбы? Кандай оюңуз кандай деги эле ошондой форматка? Мен андай форматка мен ал багытка басып аткан жокмун. Ал багытты пландаштырып аткан жокмун. Балким сонун болоттур. Балким мен адашып атам. Бирок мен андай чоң окуу жай кылып, академия кылып иштеп кетем деп, балким мен ишенбей атам өзүм мүмкүнчүлүгүмөчү. Балким бул жерден да чектелип атам. Бирок мен ал жөнүндө ойлоп көрөлекмин. Бирок ошондой жерге сизди мугалим болуп чакырса бир. Азыр мына Кыргызстанда мен байкашымча интернетте 4-5 жерде окуу жай бар, кыргызча окутушат. Эми азыр атайын ошондой бир чоң бир окуу жай ачылса, мугалим болуп ошол жерде азыр кандай ошондой варианттарга иштейт белеңиз? Балким бир видеону бир ошондой бир окуу жайы бар адам көрөт да балким. Жок, ал иштегенге мени бир жолу бир окуу жай чакырган. Окуу жай чакырып,
мага звонить этишти, ушундай машина бар, осциллограф менен текшерип бересизби деп эле жөнүнө звонить этти. Анан макул текшерели десем, келип текшерип бересизби? Жок, бара албайм дедим. Выездке барбайм, мен осциллограф майда иштеп бүт баарын көтөрүп барам десем, жок, биз сурансак акчаңызды төлөп берсек деп эле аябай эле сурана берди. Анан жок, мен бара албайм. Мындан башка деле уста көп. Болосо келиңиз, могул жерде мен текшерип, ошол жерде мүмкүн болгон жасайм десем, анан айтып калышты, биз эмебиз, балдарды окутабыз, окуу жайыбыз, именно автомобиль диагностика, электричество боюнча окутабыз. Анан бизде эски то ли корейский, то ли японский осциллографыбыз бар, одноканальный дейт, ушундай дейт. Анан аны менен биз эч нерсени көрсөтө албай атабыз. Анан Кыргызстандан карап көрсөк, кыргызча сүйлөй алган ошо бир сиз экенсиз. Анан Постоловскийдин, азыр эми Постоловский эң бир укмуштуудай биздин Кыргызстанга келген осциллографтардын бири да. Постоловский менен Диамаг бул эң күчтүү, себеби алардын аналитикасы бар. Ал кезде жанагыл сенсорный эмелер чыга эле жок эле, осциллографтар китайский. Алар кийинирээк чыкты. Анан ошентип суранышты. Кыскасы мен бардым аларга. Акчаңызды төлөп беребиз деп суранышты. Бардым, анан барганда алардын ошо бир машинесин текшерип бериңиз деди. Не то что текшерип бериңиз, бизге мындай сабак өткөндөй кылып бир сабак өтүп бериңиз деди. Анан балдар түшүнчүдөй болду. Ооба. Анан балдары менен келишти, ошол немеде гаражында турдук. Анан бир сааттан ашык сүйлөп бердим окшойт. Ошол. Бирок мен анда эмнени айтайын дегеним, ошондо мени угуп отурган мугалимдердин, ошол окуу жайында мугалимдердин деңгээли төмөн экендигин билдим да. Жөн эле суусайт да, көздөрү жайнайт мугалимдерчи мени карапчы. Анан дагы бир сурансак келесизби деди, келбейм дедим. Силер өзүңөр ошо руководствого кайрылгыла. Алып берсин. Постоловскийди алып берсин. Бул окуу жай үчүн эмне кичинекей кенедей киши мен алгандан кийин акчасы көп. Алып берсин да үйрөтсүн, окутсун силерди. Анан сизге барсак окутасызбы? Келгиле, акчаңарды төлөп эле окутам дедим. Ошондой да бизде окуу жайлары жаңы оборудованиялардан аксайт да. Бир минус жагы. Бирок аны алса болот, ал эми арзыбаган акча да өкмөт үчүн эч нерсе эмес. Но бирок ал специалисттерди да даярдаш керек да. Өкмөттүн жолу мындай өтө кеч жылып атпайбы? Жашоо жылып кетет. Алар окуу, үйрөнүп бүткүчөктү, жашоо уже кетти. Андай болуш үчүн өкмөт азыр ылдам кетиш үчүн анча-мынча мындай мыйзамдын, бюрократия, мыйзамдын жолдору бар да. Аларды анча-мынчасын бузуп элечи. Азыр мына биздин президентибиз молодец. Анча-мынчасын мыйзамдуу жол, давай ишти кылалы деп эле ишти кылды. Ушундай жолдор менен бузса, эмне үчүн айтып атканым, азыр срочно ушул нерсени уюштуруш үчүн мага окшогон кишини чакырыш керек. Менде лицензиям жок, мен преподаватель эмесмин. Мени мыйзамдуу жолго кайра талаага алып келиш үчүн дагы бир топ убакыт кетет. Андан көрө булар мага жөн эле удостоверение берип туруп, уруксатты берип туруп, могул жерге бизге сабак өтүп бериңиз на начальном этапе десе мен барам. Анан жок, сертификат алыңыз, сиз да лицензия алыңыз, ушул жолго басыңыз десе мен баспайм. Антип отурбай мен өзүм жумушумду кете берем. Алар антип даярдап бүткүчөктө жашоо кетип калат. Ушундай жактары бар. Мен ошон үчүн анда менде лицензиям жок, мен мугалим эмесмин, преподаватель эмесмин. Ошол жолдорун билем да гана, мен ал ошон үчүн сиз айткандай академия жолуна мен баскым келип аткан жок азыр. Негизи бирок ушулдай болбосо дагы өзүңүз шарттарды кылып окутуп жүрөсүз. Алла разы болсун, ишиңиз илгери боло берсин. Бүгүн туугандар, конокто мынакей Султан байкебиз. Султан байкеден Алла разы болсун. Атайын убакыт бөлүп, мынакей жумуштарын токтотуп коюп, бизге убакыт бөлдү. Эгерде кийин ушул электроникада окуйм десе, негизи эле могу диагностика, двигатель боюнча, электроника боюнча маалымат алам десе, Султан байкенин TikTok'то өтө популярный Султан байке диагностика дей турган болсо чыгат. Өзүнө кайрылып, окуу жайына келип окусаңыздар болот. Андан кийин бир усталар региондон чоң усталар ошо суроо бербей калыптырмын. Эми вопрос деген жаралат да. Ошондой болуп вопростор жаралып, ал жактан сизге кайрылып, сиз менен онлайн аркылуу иштешип, оплата кылып, ушундай иштер болуп атабы? Кыласызбы ошондой? Андай суроолор болуп атат. Региондордон усталар кайрылат. Сиз менен иштешсек болобу? Анан мен
ошол нерсени мен өзүм мындай түшүнүп акылым жете элек да. Мен канчалык деңгээлде ошол көмөк көрсөтө алышым мүмкүн. Насколько я могу быть ценным? Дейм да, анан кийин я сам себе не уверен дейинчи. Потому что мен аларга жардам берейин дегенде эле алардын меникиндей оборудованиясы жок. Мен айтканда эле айтам. А мери мындай кылыш керек да. Аны осциллограф менен текшере кой десем, нет у него осциллографа. Я даже не знаю. Анын деңгээлин билбейм, уровенин билбейм. А мен осциллограф боюнча бир нерсени айтсам, ал түшүнөбү түшүнбөйбү билбейм. А балким ал менден өткөн уста. Анын балким бирдемелерин айткан мен түшүнбөй калышым мүмкүн. Менин деңгээлим жетпей калышы мүмкүн ошого. Ошон үчүн мен билбеген уста менен сүйлөшө албайм да. Я не знаю его уровень. Я не знаю, мен билгенди билеби ал билбейби? Или анын билгенин мен билемби билбеймби? Мен мисалы үчүн мына оштон бир кыйын уста киши менен сүйлөшкөнмүн. Курбан деген өзбек киши менен. Укмуш ал киши эми карыды азыр. Ошондойлор бар да. Укмуш усталар бар да. Эми өзүңүздүн окуу жайыңыздан чыккан балдар мененчи кандай? Өзүмөн чыккан балдарды аны мен билем. Мен аларды билем, алар мени билет. Өзүбүздүн группабыз бар, алардын суроолоруна дайыма жооп берем. Окуудан чыгып иштеп кеткениңде поддержка болот. Албетте. Бизде группа бар. Атайын группа, ошондон ким каерде иштеп атат, кандай суроо болсо, кайрылса, мүмкүн болгондой жардам берип турабыз. Туугандар, кыргыз контенттерди колдойлу, кыргыз мынакей окуу жайларга келели окуйлу. Чет мамлекетке кыйналып, орустарга барып, орусчаны жакшы түшүнбөсө дагы ал жакка барып акча коротпостон, мынакей орустарга барып окуп келип койгон өзүнүн аксакалдарыбыз отурат. Жашоодо дагы, электроникада дагы бүт маалымат топтоп, 20-30 жыл ошонго өмүрүн кетирип, ошону 3 айда эле кыскача форматта окутайын деп, атайын мына чоң окуу жайды алып, канчалаган акчаны кетирип, канчалаган убакыт кетирип, мынакей атайын ушул Султан Байкебизди окутуп атат. Ушул жака кайрылып окусаңыздар болот. Дагы баягы эле айтып кеткендей, TikTok'то Султан Байке диагностика десеңер чыгат, Ошол жакта номерлери бар, кайрылып, кенен, кесир, төкө кечинде чалбайсыңар. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум. Сизге дагы рахмат. Алла ыраазы болсун сизден.